Assalamu алейкум, урматтуу достор, урматтуу каналыбыздын катталуучулары, баарыңыздарга салам. Бул чыгарылышта сиздерге дачный чакан хай-тек стилиндеги 2 кабаттуу үйдүн долбоору менен тааныштырабыз. Алдын ала сиздерге 3D визуализацияларын көрсөтүп өтөлү. Ушул дачный үй достор, размери 6x12. Ушундай болуп кардарыбызга жасап бердик. Кимде ким ушундай сапаттуу сүрөттөрүн көрөбүз десеңиздер, биздин Instagram баракчага өтсөңүздөр болот достор. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Нурболот архитектор деп издесеңиздер чыгат. Же болбосо видеонун алдында описанияда биз Instagram, WhatsApp ссылкаларын калтырганбыз. Ошол жактан прямой кирип көрсөңүздөр болот достор. Бул дачный үй достор. Бул жагы ушундай уклон, жер түз эмес, тегиз эмес, бул жагы уклон кетет. Ошол жерге биз 5 күнгөйдөгү дача, бул Бишкек шаарындагы, ошол жерге 6x12 кылып кардарыбыздан заказ түштү. Кардарыбыздын каалоосу боюнча проектти чийип бердик. Так, үйдүн туурасы 6, узуну 12. Плюс достор, алдына 4 метр кошулду. Бул биринчи этажда эле кошулду, жана артына террасага 4 метр кошулду достор. Так, ошондо жалпысынан жалпы узундугу 20 метр болуп калат. Үй өзү 12, жана алдына 4, аркасына 4 метр кошулду. Пландарын көрсөтүп өтөлү достор. Кандай болуп пландадык, кандай чыкты комнаталар. Так, бул жерде ворота достор. Участок ушундай узкий жана узун экен. Узун болгондо дагы түз эмес. Бул жагы уклон менен кетет экен. Ошого жараша пландап бердик. Бул жерге эч кандай машине киргенге болбойт. Бул границадан 4 метр калтырдык дагы үйдүн точкасын койдук. Жана бул жерден решетка кылып, калитка кылдык. Жана крышасын общий эшиктин алдын кошуп жаап койдук ушундай достор. Жана бизде оң жакта киргенде эле бул жерде топка жана бул жерге көмүркананы жасап өттүк. Топка бул склад болду. Анан үйгө киргенде бул жерде тамбур, прихожка 5 квадрат, жана бул жактан 4 квадраттык санузел. Киргенде эле оң тарапта ванна, туалет чыкты достор. Андан кийин үйгө киргенибизде бул жак общий бир эле чоң комната болду. Бул жагы өзүнчө, бул жагы өзүнчө зона болот достор. Киргенде сол жакка бурулуп, экинчи этажга тепкич менен көтөрүлөбүз. Жана бул жер холл болот. Дивандар, мягкий мебель. Бул жакка телевизор коюлат. Жана бул жак бизде кухонный зона болду. Бул жакка кухонный гарнитура, бул жакка стол, стулдар. Жана түз арка тарапка террасага чыгып кетебиз достор. Бул жак ушундай бийик. И террасанын алдына биз подвальный помещение кылып, бул жактан эшик кылып жасап кеттик. Биринчи этаж ушундай пландалды достор. Так, бул жер 48 квадрат общий. Бул жагы 23, бул жагы 25 квадрат достор. Жана артында 4 метр терраса уланды. Экинчи кабатында достор, кардарыбыздын каалоосу боюнча 2 чоң бөлмө болот деди. Биз ошондой пландадык. Экинчи этажга чыкканда бул жерде холл, жана бул жак мастер спальни, чоң спальни 25 квадрат. Жана бул жакта 17 квадрат экинчи спальни. Бул жол тарапты, көчө тарапты карайт достор. Жана ортодо холл. Терезелер 2 алдына жана артына чыкты. Жана бул капталдан бир терезе чыгардык холл үчүн. Жана бул жагы границада турат достор. Бул тарабынан 1 метр места калды. Арка жагынан бир аз кененирээк калды достор. Мына ушундай достор. Кимге жаккан болсо видеого лайк басабыз. Жанагы кандай сложный жерлер болбосун бизге заказ берсеңиздер, сиздерге ушундай кылып
ыңгайлуу кылып, оюңуздардагыдай кылып планын түзүп беребиз достор, проектсин жасап беребиз. Бул жерден лестница болду, лестница менен чыгып кетет достор. Бул жакта участоктор ушундай экен, баардыгы катарынан узкий, узун экен. Баардыгы бир тарап границага салынган экен. И бир жагынан ушундай ходко гана место калыптыр достор. Ошолордун катарында эле ушундай кылып хай-тек стилинде кардарыбызга проектсин түзүп бердик. Достор, анда эмесе кийинки видеолордон жолугушканча